Оштон сатып алганга батир издегендер барбы, туугандар? Мен азыр сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөм. Юго-Востокто Абакир уулу Төрөбек көчөсүндө жайгашкан мурдагы Петрова 6. Бул жагы Насирдин Исанов көчөсү, тагыраагы Кыргыз Өзбек университетинин жанынан светофордон жогору көтөрүлүп чыктык дагы мына Зирек мектеби азыр Ош мууга карайт. Ушул Зирек мектебинин алдынан жогору жагына өтүп, ушул асфальт көчө менен келдик. Бул жакта 5-үй, андан кийин мына 6-үй. Абакир уулу Төрөбек көчөсү 6 дарек болуп калат. Петрова 6 да мындайча айтканда. Мына сол тарапта ылдыйда бала бакча бар. Анан Ош гуманитардык педагогикалык институтунун дагы бул жакта колледжи жайгашкан. Бул тарапта болсо Бөкөнбаев мектеби. Бул өзү 4 кабаттуу үй көрүп турасыздар. 1, 2, анан 3. 3 подъезд, бул ортоңкусу. Солдон эсептегенде биринчи подъезд болуп калат. Мына сол тарапта көрүп турасыздар. Ушул подъезден киргенде мына кир жайылып турат, көрүп турасыздар. Ушу 2-чи кабат. Бул жакта бир бөлмөсү, нарагы ашканасы, бул жакта болсо ушу бир спальня, нар жагында дагы бир спальня бар да. Азыр чыгып ушуну көрсөтүп берели. Батир издегендер болсо, жакшылап көңүл буруп ушул видеону бөлүшүп туруңуздар. Экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Жүрүңүздөр. Батирдин баасыны $70.000 кеми бар деп айтып жатат туугандар. Бир аз кеми бар албетте, нак акчага сатат. Мына биз 2-чи кабатка чыктык. Бул эшиктин дагы жакшысыны коюптур. Мына бисмилла. Биз оң бут менен сиздердин батириңиздерге кирип келдик иншалла. Мына ушул батир сиздерге куттуу болсун. Бул жер мына бут чечме. Атайын ушу бут кийим кое турган шкафтарды да коюп коюптур. Эми үйдө анча-мынча эмерек техникалар бар. Аны мындай сүйлөшүүнүн негизинде. Кээ бири калат, кээ бири кетет, аны келишип сүйлөшүп аласыздар да. $70.000 кеми бар. Ремонту жакшы, планировка дагы жакшы туугандар. Мына кирип келдик. Эми сразу эле оң тараптан баштай берейин. Оң тарапта биринчи бөлмө, бул мына көрүп турасыздар, ванна, душ. Бүт сантехникалары коюлган, полудубалы кафел болгон. Андан кийин бул жака кире турган болсок, мына көрүп турасыздар, бул ашкана. Ашкана эмереги мына кырмызы түстө коюлган. Вытяжка, газ печкасы, кир жуучу машина, идиш жуучу жайы бардыгы жасалган. Дуал бүт кафел болгон, терезеси пластик, анан сыртында темир решеткасы дагы бар. Ашкана муздаткычы коюлган, бул жерде болсо чай иче турган орундугу мынакей. Бул эми ашкана, чакан, көрдүңүздөр? Потологу да жасалып, люстрасы илинген да. Бул жака келиңиздер, мына ушул эшикти ачып туруп, мына эшикти ачып туруп, буяка киргенде зал, чоң бөлмөсү бар мынакей. Бул зал, мейманкана, конок бөлмөсү, эң чоң бөлмөсү ушул. Мына дуалдар бүт жылтыраган гүлдүү моющий обой. Полуна бардык бөлмөгө ушундай мына жаңгак өңдүү, жыгач өңдүү ламинат төшөлгөн. Потологу дагы тегиз жасалып, люстра илинген. Анан интернет киргизилип, телевизор, LED экран коюлган да. Бул бөлмөдөн сразу эле мына балкон жакка чыкса болот. Балкону дагы ичинен жылууланган, МДФ менен. Көрдүңүздөр? Анын ичинен жылуулап койгон, отопление дагы буяка киргизип койгон да. Терезеси пластик туугандар. Бул жака дагы атайын күзгүлүү, кийим иле турган атайын шкаф жасап койгон, полу ОСБ. Потологу мына көрүп турасыздар, жарыгы коюлуп, пластиктен жасалган. Андан кийин буякта 2 спальня бар. 2 жатак бөлмөсү мына төрдө, оңдо, солдо жайгашкан. Буяка кире турган болсок, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул эмеректер кетет. Отопление бар, терезеси пластиктен, жалюзиси тартылган, дуал обой, полу ламинат. Мына шкафтар, спальня диван кетет. Андан кийин бул жакта болсо балдар бөлмөсү. Бул үйдүн короосу жакта эмес, арт тарабында жайгашкан балдар бөлмөсү көрүп турасыздар. Бул жакта болсо, жогоракта канал болсо керек эле. Мына үйдүн артында мына бак бар экен негизи. Буякта мына тынчтык экен да, жакшы. Үстүндө канал болсо керек. Ушул туугандар көрдүңүздөр, буякта да мына отопление радиатору чугунный мурдагыдан эле калыптыр. Дуал обой, полу ламинат. Мына эмеректер эми кээ бири калат, кээ бири кетет, аны сүйлөшүүнүн негизинде болот да. Андан сырткары мына 2 спальнядын ортосунда бул жакта кладовкасы бар. Майда чүйдө койгонго бул жак аябай жакшы. Чакан, көрдүңүздөр? Ушул туугандар көрүп алдыңыздар, локация аябай жакшы. Бул эми Союз убагында курулган үй. Ремонту, планировкасы, шарты жакшы. Газ, суу, свет, канализация, интернет, телевизор бүт бардыгы бар да. Жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына Бөкөнбаев мектебине, университеттерге, Зирек мектеби, бала бакчаларга жакын туугандар. Тиги Насирдин Исанов чоң көчөсүнө чыкса, автобус деген тимеле ызгыйт, аяка бияка каттап турат. Анан Акбурага жакын. Локация аябай жакшы да. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына үйдүн короосун деле көрдүңүздөр, мына тынч да, тынч.
трассадан чоң жолдон алыс, ичкериде тынч жерде да. 70 000 долларга сатууга койду. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Азыр чалып, азыр сүйлөшүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар. 70 000 доллар деп атат. 65ке бербептир. Үстүнө бир аз кошот экенсиздер, нак болсо сатат экен. Ушул туугандар. Барды бардай, болгонду болгондой көрсөттүк. Бизде ушундай реалдуу көрүнүш. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.